بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا سؤال عظيم. Бұл өте маанилүү суроо. Себеби ата өзүнүн үй бүлөсүнө жоопкерчиликтүү. ومسؤول عن رعيته. Кандай гана пенде болбосун, Аллах ага табыштап берген кол астындагы балдарды алдап жүргөн абалда өлсө, Аллах Таала андайларга бейишти арам кылды. Ошондуктан балдарга көңүл буруу, аларга насаат айтып, туура багыт берүү ата эне үчүн милдет болуп саналат. Ал эми балдар үчүн эң жакшы насаат бул туура тарбия берүү. Пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө каршы келген туура эмес пикирлерден кайтаруу. Жана бүгүнкү күндөгү болуп жаткан ар кандай радикалдуу көз караштардан коргоо. Алар харижиттер, тагыраак айтканда радикалдуу топтор, жана алар адашкан секта экенине шек жок. Алар алгачкы кадамын пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям доорунда эле бир киши өзүнүн пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям кылган мамилеси менен көргөзгөн. Тагыраак айтканда Зулхувайсира деген киши пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям анын сахабалары Аллах алардан разы болсун кылбагандай мамиле кылып, адилеттүүлүк кыл деп пайгамбарга орой сүйлөгөн. Андан кийин харижиттер Усмандын Аллах андан разы болсун убагында чыгышкан. Алар Египеттеги Кинана жергесинде көтөрүлүш чыгарышып, периштелер жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уялган Усманга Аллах андан разы болсун каршы чыгышат. Усман жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты эле: бүгүнтөн баштап Усман эмне кылбасын, ага эч нерсе зыян бербейт. Харижиттер Усманга каршы чыгышып, ал жөнүндө жалган ушактар катышып, ага каршы элдити курушту. Жыйынтыгында аны өлтүрүүгө барышты. Бир нече күн аны Аллах андан разы болсун өз үйүндө курчап отурушуп, анан бирөөсү келип кылычы менен 9 жолу ичке сайган. 9-онун 3-өө Аллах үчүн. 9-онун 3-өө Аллах үчүн. 6-о аны жек көргөнүм үчүн деп баягы кылыч урган киши айтыптыр. Андан кийин алар Алиге дагы Аллах андан разы болсун каршы көтөрүлүш жасашкан. Ошентип харижиттер убагы менен пайда болушат. Алар ар бир кылымда чыккан сайын кырылып жок болуп келишет. Бул нерсе акыр заманга чейин уланып, акырында алардын арасынан дажжал чыгат. Бардык харижиттердин сыпаттары окшош. Бүгүнкү күндө алар жаш балдардын башын айлантып, алардын көңүлүн табыш үчүн өтө амалкөй кадамдарга барышууда. Ошол үчүн ата-энелерге айтаарым, балдарга көз салып байкап жүргүлө. Эгер баладан кандайдыр бир белгилери көрүнүп калса, кыракы болгула. Харижиттердин белгилеринен өлкөдөгү бийликти жек көрүүсү жана аны көрө албастыгы. Эгер сенин балаң ушул темада сүйлөй баштаганын көрсөң, анда сен билгин, ал харижиттердин жолунда. Жана инсандардан болгон шайтандар аны башкарып алышкан. Ошондой эле харижиттер балдардын жүрөктөрүн аалымдарга каршы тукуруп, аларды жек көрдүрөт. Алар бийликтин аалымдары. Алар бийликке жагалданышат. Алар кондиционердин алдынан чыкпаган аалымдар. Алар эски китептердин аалымдары. Алар бийликке кызмат кылган уламалар. Же сен аларды уксаң баары бир түшүнбөйсүң деген ар кандай сөздөрдү айтышат.
Эгер балаңыз алымдардан четтеп жүргөнүн байкасаңыз, мына баленин башталганы ошо. Андыктан балдарга көңүл буруп байкап жүрүш керек. Жана ошондой эле дагы бир белгилеринен харижиттер коомчулукта абдан жек көрүшкөндүктөрү. Алар коомчулук бузулуп кетти, антип кетти, мынтип кетти, аларда жакшылык жок, башка жерге кетиш керек дегендерин угууга болот. Мына ушундай нерселерди жаш баладан уксаңыз, демек билиңиз, ал адашууда жана анын ары жагында көп нерсе жашырылган. Дагы алар жаштарды улуулардан бөлгөнгө аракет кылышат. Аларды ата-энелеринен, агаларынан бөлүшөт. Себеби алар билишет, улуу муундун адамдарында илим жок болсо дагы өздөрүнүн жашоодогу тажрыйбасы менен балага көп нерсе үйрөтөрүн. Жана алардын ортосундагы алардын куулугун өткөрбөй турган тосмо болуп каларын. Ошол үчүн ата-энесин жек көргөзүп, алардан бөлгөнгө аракет кылышат. Эгер бала ата-энесинен бөлүнүп жүргөнүн байкасаңыз, мисалы, сырттан келип ата-энеси менен учурашса учурашты, учурашпаса жок, ошентип бөлмөсүнө кирип кетсе, мурункудай болбой, алардан алыстай баштаса. Эгер иш ушундай болсо, билиңиз, ал бир балеге кабылган. Жогоруда айтылган 4 сыпат аркылуу харижиттер жаш баланын башын айлантып алганын чынында биз тажрыйба аркылуу көргөнбүз. Андыктан ата буга көңүл буруп байкап жүрүшү парыз. Дагы бир маселе туугандар. Ата-эне баласын кандай сайттарга кирерине көз салсын. Аллахка ант туугандар. Мен 10 жылдан бери түрмөгө кесилген адамдар менен иштешем. Аларга түшүндүрүү иштерин өткөзүп жүрөм. Мен көптөгөн радикалдуу көз карашта жүргөн жаш балдарды кезиктирдим. Алардын көпчүлүгүнүн туура жолдон алысташынын себеби бузулган сайттарга кирүүлөрү болгон. Андай сайттар өздөрүн Аллах жолунда жихад деген сыяктуу коозаттар менен атап алышат. Ал кооз көрүнгөн эшиктен кирген соң, аларды биле армандар тосуп алышып, өздөрүнүн идеяларын аларга сиңирип башташат. Анан карасаң эле, атасы таң калып, менин балам бул жака кирип кетти, тигил жака кирип кетти деп чыга келет. Ошондуктан атасы баласын кандай сайттарга кирерине жакшылап көз салып жүрүшү зарыл. Ошондой эле баланын туура эмес көз караштарга кирип кетишине атасы өзү себеп болуп калбашы керек. Себеби кээ бир адамдар үйгө отуруп алышып, балдарынын көзүнчө мамлекетти, бийликти жамандап башташат. Алар мынтип койду, тигинтип койду, алар укуктарыбызды чектеп койду деген сөздөр жаш баланын кулағына сиңип өтөт. Анан ошол балага тигилерден бирөө келип, бул маселеден чыгуу жолу мына деп акыл үйрөткөндө, баягы бала алардын сөзүнө кирип кетет. Ошол себептен ата-энелер балдарын салафиянын туура акыйдасын жана түз жолун карманган адамдар менен достошууга үндөшү керек. Аллахка касам, мусулмандардын бактысыздыгынын бардыгы салафия жолунан алыстап кеткени себеп болгон. Салафия жолунда бардыгы ачык, айкын. Ал жакта тынчтык бар жана ибадаттарды иш жүзүнө ашыруу бар. Андыктан атасы балдарын белгисиз бирөө менен достошуп жүрүүсүнөн кайтарсын. Салафи жолундагы түз жүргөн адамдар менен достошуусуна үндөсүн. Себеби эгер бала жакшы инсан менен достошсо, туура ишенимде жана түз жолдо тарбияланат. Мурун адамдар досторун жаман же жакшы деп билишчү эле. Башкача айтканда, күнөөкөр же молдоке деп билишкен.
أو شخص واضح عليه أنه من أصحاب الدين. Ал эми бүгүнкү күндө динди жамынып алгандар четинен чыгат. Алар өздөрүн динчил көргөзүшөт. Сүйлөсө динден сүйлөшөт. Бирок алардын көз караштары акыйкаттан алыс. Ошол үчүн алардан өтө сак болуп, балдарыңарды жакшы дос күтүүгө чакыргыла. Аларды Куран жаттоо кружокторуна кошкула. Жакшы адамдар менен бирге болууга аракет кылуу керек. Себеби бул нерседе баланын жаман жакка кирип кетүүсүнөн коргоо бар. Туугандар, Аллахка касам, биз түшүндүрүү иштеринде жүрүп, ар кандай жүрөк ооруткан окуяларды угабыз. Мунун баары ата-энелер балдарына кайдыгер мамиле кылгандыгынан болуп жатат. Ушинтип алар өздөрүнүн балдарын радикалдардын колуна жем кылып салып берип жатышат. Анан баштарына бале түшкөндө мамлекетти жамандап киришет. Бардык нерсенин башаты тарбия берүүдөн жана көңүл буруудан башталат. Эгер сен балдарыңдын тарбиясына кайдыгер мамиле кылсаң, алар ошондой жаман абалга туш болушат. Андыктан ата-энелер тарбияга жакшылап көңүл буруулары зарыл. Айрыкча бүгүнкү күндөгү радикалдуу көз караштар көп таркап турган мезгилде.